Салам достор, кайрадан эле сабакты баштасак, дагы силер менен көрүшүп турганыма кубанычтамын. Подписация эткиле. Подписация деген жазууну баскыла, андан кийин лайк баскыла, жана да досторуңарга жеткиргиле. Ушундай сабак бар экен, ушуну көргүлө, аябай сонун экен деп колдон келишинче жакшы кылып чыгарууга аракет кылабыз. Q-Basic сабагынын 5-сабакты баштасак, бүгүнкү сабак деле аябай кызыктуу. Көңүл бургула. Көңүл бурсаңар, үйрөнсөңөр өзүңөргө пайда. Класс бассаңар, бизге пайда албетте. Бүгүнкү сабакта шарттуу оператор дегенди өтөбүз. Шарттуу оператор деген эмне? Ошол жөнүндө колдон келишинче түшүнүп берейин. Өзүңөр да кызыгып аракет кылып, бул практикалык иштен тышкары өзүңөр логикаңарды иштетип, дагы да түрдүү программа жазгыла. Шарттуу оператор дегенибиз if, then, else. Бул эмне? If деген бизче эгер, then чын, эгер жалган. Бул эмне деген? Бул кандай жазылат? Мисал үчүн, биринчи if'ти жазабыз, андан кийин шарт коебуз. Then жообу, else жообу. Бул программада мындай жазылат. Мисал үчүн жазып алабыз, экран тазалоо үчүн input киргизебиз, киргизүү оператору. Кыргызстан канчанчы жылы эгемендүүлүккө жеткен деген суроону берсек, мисал үчүн К барабар, бул жерге каалаган тамгаңар койсоңор болот. Бул жерге Кны кой, бул жерге Бны койсоңор деле боло берет. Бул жерге койгон кайсы тамганы койсоңор, ошол тамганы бул жака коюшуңар керек. Бул жерге Кны кой, бул жерге Бны жазсаңар, программа түшүнбөй калат. Эмнени айтып атат бул депчи. Менимче түшүнүп калдыңар, көп нерсени билип калдыңар. Дагы да аракет кылгыла. Бул эң жөнөкөй болгон программа. Мындан да чоң программалар бар. Кызыккыла, үйрөнгүлө. Англис тилин деле билсеңер, ашыкчалык кылбайт. Англис тили мындайча айтканда сөзсүз эле керек болгон тил программалоо үчүн. Кандай болду бул жерде? Эгер дейт, if. Эгер К барабар 1991, бул эмне? Кыргызстан эгемендүүлүк алган жылы, баарыбыз эле билебиз. Эгер киргизет бул жерде 1991-ди киргизсе, анда чын, then анда чын. 1991-ди киргизсе, эгер чын болсо, print, чын болсо, жообуну жазасың. Жообу туура. 1991 киргиздиң, туура. Сен туура жооп бердиң деп атасың. Андай болбосо, жалган, else, жалганынакей. Андай болбосо, жалган. Imprint жообу туура эмес.
Бул киргизүү оператору өтө эле оңой. Көп кыйын көрбөгүлө, кыйын түшүнбөгүлө. Өтө оңой. Муну бир жөнөкөй тил менен айта кетейин, колдон келишинче. Бул оператор программада мындай болуп иштейт. Программа келет, бул жагында суроо берилет, үстүндө Кыргызстан канчанчы жылы эгемендүүлүккө жеткен деген суроо берилсе, киргизүү оператору бул жакта компьютерде отурган адам киргизет. 2017 жылы десе, мисал үчүн 2017 жылы деп жооп берсе, эгер 2017 болсо, келет, программага келет, бул жерде иштейт. К берилген сан 2017 1991 жыл экөө окшошпу? Иштейт программа. Жок, окшош эмес. Демек жалган. Жалган дейт дагы. Бул жака туура эмес деген жоопту тап келип чыгарып берет экранга. Эгер киргизген адам 1991 деп киргизсе, келип бул жерде программа иштейт. 1, 1. Демек 1991. Туура. Бул туура айтып атат дейт дагы. Жол чын. Жоопка келгенде туура. Туура деген жазууну бизге тап келип экранга чыгарып берет. Туура. Сен туура жооп бердиң деп. Бул киргизүү оператору өтө оңой. Эгер суроолор болсо, комментарийга жазгыла. Колдон келишинче жооп беребиз. Анан билбей калсак, биз деле көп нерсени билбейбиз негизи. Билбей калсак, капа болбойсуңар. Колдон келишинче жооп беребиз. Билбесек дагы сурап келип, билгендерден жеткиришке аракет кылабыз. Эми бул 5-чи сабагыбызда эмнени өттүк? Жана ушуну программага, QBasic программасына жазып көрөлү чогуу. Келгиле. Биринчи эмнени жазабыз? Биринчи input суроону жазабыз. Input Кыргызстан эмнели? Канчанчы жылы? Канчанчы жылы эгемендүүлүккө жеткен. Суроо белги. К равно. Сен киргизесиң ушул жердечи. К деген бул жерге тамга берүү керек, өзүңөр билесиңер. Тамга бербесек, программа иштебей калат. Эми шарт жазабыз. If шарт бул. Эгер дейсиң. Эгер киргизген К ким болсо дагы Кны эгер 1991 деп киргизсе, анда
then анда экранга чыгар print туура деп чыгар. Чоң тамга менен жазалы. Туура. Туура деп чыгар. Эгер андай болбосо, else. Эгер андай болбосо, экранга чыгар print туура эмес. Туура эмес деп чыгар. Программаны жабабыз, бүтүрөбүз. End. Мынакей, оп-оңой. Өзүңөр көрдүңөр, бир канча мүнөттөрдүн ичинде эле жазып койдук. Түшүнүүгө деле оңой, аракет кылгыла түшүнүүгө. Эң керектүү болгон оператор бул. Иштетип көрөлү, кандай иштейт. Кыргызстан канчанчы жылы эгемендүүлүккө жеткен? К барабар. Каны киргиз. Кыргызстан 2018 жылы эгемендикке жеткен деп мен билбейм да, киргиздим. Киргизсем туура эмес деп жооп чыгып атат. Эң сонун эштеди мынакей. Эгер дедик К, бул жакта киргизилген К 1991 болсо, анда чын, then. Чын болсо print экранга чыгар, туура деп чыгар. Эгер чын болсо, экранга туура деп чыгар. Эгер киргизилген К 1991ге барабар болбосо дегенди түшүндүңөр. 1991ге окшош болбосо, мындан келди. Анда жалган, else, жалган. Эгер жалган болсо, print чыгар дедиң, экранга чыгар, туура эмес деп чыгар. Жана программа бүттү. Да бир жолу иштеп текшерип көрөлү. Кыргызстан канчанчы жылы эгемендүүлүккө жеткен? Каны киргиз. Жооп бер деген эмеде. Эгер бул жерде каны жазбай койсоң деле болот. Кыргызстан канчанчы жылы эгемендүүлүккө жеткен деген менен суроо берип коюп койсоң боло берет. Туура жоопту жазып көрөлү. Бир биле турган адам жазып көрдү. 1991 жылы эгемендүүлүккө жеткен деп энтерди басты. Туура. Жооп туура чыгып атат. Ушундай толтура жазууларды жазып, өзүңөр логикаңарды иштетип, кандайдыр бир суроолорду жообу менен жазып, классташыңарга алып барып, же досторуңарга сени бир текшерип көрөйүнчү кана, мен суроолорума жооп берчи деп, ушундай бир сонун программа жазсаңар болот. Дагы мисал үчүн кандай? Математикалык программа жазсак болот. Бир аракет кылып көрөлү. Мисал үчүн кандай, эмне десек?
A, B деп эле алалы. A print B мынакей. Жок. Биринчи input жазалы. Кандай болот? Биринчи input'ты эмес, print'ти жазалы дегеним. Print. Бул жерге бир суроо жазалы. Бир математикалык суроо жазалы. Жөнөкөй эле, мисалы үчүн 5 көбөйтүү 2 барабар канча деп суроо берели. Андан кийин жообуну жаз. Бул жака жообун жазып текшерүү үчүн Enter баскычын бас. Мындай бир аз кызыктуу болуш үчүн ушундай жазалы. Өзүңөр дагы мындай логикалык жактан ар кандай нерселерди ойлоп, ушундай сонун программалар жазсаңар болот. Бул QBasic'тен деле. Жообун жазып текшерүү үчүн Enter баскычын бас. Эми условия шарт кетет. If, эгер. Бул жерге K эмес, A дешибиз керек эми. K десек, үстүндө K деген тамга жок, программа түшүнбөй калат. Жообун жазабыз бул жерге. 5-те 2-ге көбөйтсөң канча? 10. Жообу 10. Эгер жазган жооп 10 болсо, анда then туура дейт. Экранга чыгар туура деп. Эгер жазган жообу 10 болбосо, анда else жалган. Print экранга чыгар туура эмес деп сен программа жаздың. Кандай иштейт көрөбүз. F5'ti басалы. 5 көбөйтүү 2 барабар канча? Жообун жазып текшерүү үчүн Enter баскычын бас. 25. 5 көбөйтүү 2 барабар 25 деп жазып көрөлү кандай болот. Туура эмес. Программа жакшы эле иштеп атат. Ал эми туура жоопту жазып көрөлүчү кана. Туура жооп эмне? 10.
ошол эле суроо 10 деп жазып туруп энтерди басалы. О туура деп атат. Эми мисал үчүн бул жерге канча дейли? 10 эмес, балким 250 деп коелу. 5 көбөйтүү 2 барабар 250. Ну, программаны иштетип көрөлү. 5 көбөйтүү 2 канча? 5 көбөйтүү 2 10 да. 10 деп туруп жоон бассак туура эмес дейт. Кандай эле? Кандайча туура эмес деп ойлонуп калышыбыз мүмкүн. Себеби өзүбүз логикалык ката жаздык. Программаны логикалык жактан ката жаздык. Ошон үчүн бул операторду колдонгондо логикалык жактан туура жазуу керек. 10. Бул жерде бул жазууну алып салсак деле болот экен. Жөн эле А деп коелу. 5 көбөйтүү 2 барабар канча деп сурап жатат. 5 көбөйтүү 2 барабар 4 деп энтерди бассак туура эмес деп жооп чыгып атат. Эгер туура эмес жооп чыкса, бул жактагы адам билбейт да. Туура жообу туура эмес. Андан кийин туура жообу бул жакка чыгып калсын десек, кантип жазабыз программаны? Мага деле кызык болуп атат. Азыр эле мындай оюма келе калды. Жазып көрөлүчү. Туура эмес деп туруп else туура эмес деп туруп бул жерге print жок, бул жерге эле туура эмес, туура жообу 10 деп жазып койсок, мынакей иштетип көрөлү. 5 көбөйтүү 2 барабар канча? 5 көбөйтүү 2 5. Enter. Туура эмес, туура жообу 10. О, супер. Мисал үчүн дагы туура жообун жазып көрөлү. 5 көбөйтүү 2 барабар канча? 5 көбөйтүү 2 барабар 10. Туура деп жооп чыкты. Туура, сен жеңдиң деп ушундай аягындагы суроолор болсо, ушундай сөздөрдү кошуп койсоңор болот. Эң сонун. Бул сабагыбыз да аягына келип жетти. Сохранить кылып коелу. 05-чи сабак. Лайк баскыла, досторуңарга жеткиргиле. Канча көп адам көрсө, бизге ошончо жакшы, силерге ошончо пайдалуу. Өзүңөрдү аракет кылып, башка жактардан маалымат алып окугула, ар кандай китептерди алып окугула, ошол окуган нерсеңерди практика жүзүндө ишке ашыруу үчүн жазгыла, программалоо тилине жазгыла, жаңы файлды ачып алып, бул жака өзүңөрдүн программаңарды жаза бергиле. Кийинки сабакка чейин көрүшкөнчө аман болгула. Лайк баскыла дагы бир жолу. Пока.